үйдөн чыгып кеткен эне болгон болсо, ошол бала үйдө энеден болгон мээримди, энеден болгон эне бере турган тарбияны, эне бере турган жакшылыктарга жетишпей калгандыгыны ачык айкын көрүп жатабыз. Баланын руханий жагынан мээрими, тарбиясын айттык. Анан бүгүнкү күндө дагы бир өзгөчө нерсе бул мурун анча айтылган эмес, бул балдардын ден соолугу. Эгерде үйдө ата-энеси үйдө болгон болсо, ошол балага күндө үйдөн тамакты жасап берип, табигый, зыяндуу нерселерден алыс болгон, тез татымдардан алыс болгон нерселерди үйдө даярдап берет. Эгерде үйдө эне жок болгон болсо, атасы жок болгон болсо, ошол балдар көчөдө мектептин жанынан, окуган жеринен, ал жерден бул жерден жүрүшүп, ушундай бир жагымсыз зыяндуу тамактарды жеп, анан ден соолугуна зыян тийип көрүп жатабыз. Жанагы газдуу суларды ичкендигини, ден соолугуна кандай зыян берип жаткандыгын көрүп жатабыз. Андан кийинки тынчтык. Эте менен кечке көчөдө, базарда иштеп келген эненин чындыгында энергиясы кетип, чарчап, адамдар менен уруш, талаш, жумушунда андай мындай болуп, ушундай кыйынчылыктарга кабылып келет. Кабылып келгенден кийин анан үйгө келгенде бала чакага, күйөөсүнө энергия бергенге, аларга мээрим төккөнгө ушундай чарчап, кыйналып калат. Анан ошол биз айтып жаткан бала ошол энеден жакшы мээримди, боорукердикти ала албай калат дедик. Анан балага ошондой ырайымды, мээримди, кызматты көрсөтө албагандан кийин ошол эле убакта күйөөсүнө дагы ушундай жакшы нерсени бере албай калат. Күйөөсүнө зарыл болгон нерселердин бири бул ошол көңүл бургандыгы, аны тамак ашы, кийим кечеси көңүл бура албай калат. Неге дегенде эне эртең менен кечке чейин көчөдө чарчап, кыйналып келген. Ошондуктан урматтуу үйдө турган энелер, сиздер эч кандай капа болбоңуздар, кыжырат болбоңуздар. Сиздер адамдын жашоосундагы зарыл болгон кайталангыс байлыктарды сактап турасыздар. Ал балаңыздын тарбиясы, илим билими, ден соолугу, тынчтыгы, үй бүлөнү сактап турасыздар. Ошол үйдөгү күйөөнүн тынчтыгыны, үй бүлөнүн бекемдигине сактап тура турган энесиздер. Ошондуктан бул жерден эч кандай кыжырат болбоңуздар.